Молочница деген бул мазогунда алганда грибковое поражение деп коебуз да. Бул грибок пайда болот да мазокто. Ал өтө жакшы эмес мындай выделенияларды берет. Творожистый деп коебуз да. Мындай творог сыяктуу выделение берет, же болбосо зуд болот, обильный выделениялар болот. Ошон үчүн возможно, кээ бир келиндер даже грипп болуп ооруган убакта, сук тийгенде деле жана тумоологондо деле антибиотиктерди мындай бесконтрольно ичишет да, артынан антигрипковый таблетка ичишпейт. Антигрипковый таблетка деп коебуз биз. Ошол таблетканы ичпегенде дагы грибок пайда болушу ыктымал. Андан тышкары ушу влагалищесинде флора деп коебуз. Ошо флора өзгөрүлүп дисбактериоз болгондо анда дагы влагалищесинде молочницасы пайда болушу ыктымал и мазогунда грибок чыгышы ыктымал. Ошон үчүн мазок тапшырыш керек, гинекологко көрүнүш керек, бесконтрольно антибиотик ичпеш керек и өзүн сактап таза гигиенасын кармап жүрүш керек.